сабак. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан теле сабактан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге ачык көңүл, жайдары мүнөз каалоо менен бүгүнкү күнүңөр жалаң кубанычтарга толуп туруусуна тилектешмин. Балдар, биз өткөн сабакта К, Г, Ж тамгаларынын окулушун үйрөнгөнбүз. Куурчак деп айтканда К тамгасы кандай айтылды? Ал эми көпөлүк дегенде К тамгасы кандай айтылды? Келгиле салыштыралы. Демек балдар, К, Г, Ж тыбыштары ичке жана жоон үндүүгө карай жоон жана ичке болуп айтылат. Балдар, сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Келгиле чогуу айталы. Медаль, коньки, подъезд. Бул сөздөрдөгү тыбыштардын баары эле угулуп жатабы? Кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн баардык тыбыштарды уга алган жокпуз? Эмесе балдар, силер менен ичкертүү жана ажыратуу белгилери менен таанышабыз. Бүгүн сабакта ичкертүү жана ажыратуу белгилери, алардын сөздү туура колдонушун билип, сүйлөмдөрдү түзүп, салыштырасыңар. Кыргыз тилиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат. Аларды айтканда өзүнчө тыбыш угулбайт. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Кыргыз тилиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат. Аларды айтканда өзүнчө тыбыш угулбайт. Балдар, тапшырмаларды туура так аткарууга аракет кылып, китебиңердин 33-34 бетиндеги тапшырма көнүгүүлөрдү аткаргыла. Медаль деп айтканда Л тамгасын ичкертүү белгиси жумшартып жатат. Эгерде ичкертүү белгисин жазбай окусак, медал болуп калмак. Коньки. Бул жерде дагы Н тыбышы жумшартылып айтылып жатат. Силер балдар, ичкертүү белгисин койбой окуп көргүлөчү. Кандай болду? Ал эми кабат үйдүн кире беришин подъезд дейбиз. Бул жерде да Д тыбышы ичкердиби? Жок балдар. Д тыбышынан кийин ажыратылып жатат. Демек, ажыратуу белгисин өзүнөн кийинки тыбышты ажыратат экен. Съезд. Балдар, силер айткылачы, бул жерге ажыратуу белгисин койбой окусак, кандай болот? Ооба балдар, демек бул белгилердин сөздөрдө тыбыш билдирбегенине карабай, белги катары колдонобуз. Келгиле балдар, бул көрүп турганыңар боюнча атагыла. Дельфин. Балдар, дельфин кайда жашайт? Азаматсыңар. Келгиле андагы белгини карайлы. Кайсы тыбыштан кийин коюлуп турат? Кайсы тыбыш ичке эртелип айтылып жатат? Туура айтасыңар. Л тыбышынан кийин тургандыктан ичке эртелип айтылып жатат. Компьютер. Кайсы тыбыш ичкерип айтылды? П тыбышы ичкерип айтылды. Азаматсыңар балдар. Балдар, эми силер дагы кандай ичкертүү жана ажыратуу белгилери катышкан сөздөрдөн таба аласыңар? Ичкертүү белгиси сөздөгү тыбыштарды назик, сылык, угузуп турат.
Ажыратуу белгиси балдар сөздөгү тыбыштарды жөн гана ажыратып турат. Көбүнчөсү бул белгилер орусча сөздөрдө кезигет. Ичкертүү жана ажыратуу белгилери көзүбүзгө тамга болуп көрүнөт, бирок эч кандай тыбыш боло албайт. Мына ушуну эсибизге сакташыбыз керек. Көзүбүзгө тамга болуп көрүнөт, бирок эч кандай тыбыш боло албайт бул белгилер. Анда кийинки сүрөт боюнча сүрөткө тыбыштык талдоо жүргүзөбүз сүрөттөргө. Биринчи сүрөттө кызыл пальтону көрүп турабыз. Кызыл пальто. Пальто деген сөздө л тыбышынан кийин ичкертүү белгиси турат. Пальто деген сөздө 6 тамга 5 тыбыш бар. П тамгасы, А тамгасы, Л тамгасы, ичкертүү белгиси жана Т тамгасы, О тамгасы. Мына ушул 6 тамга аркылуу жазылат пальто деген сөз. Бирок 5 тыбыш болот. 5 тыбыш гана кулагыбызга угулат. Себеби ичкертүү белгиси эч кандай тыбыш боло албагандыктан. Мына пальто деген сөздө демек 6 тамга 5 тыбыш бар. Компьютер деген сөздө карайбыз. П тыбышынан кийин ичкертүү белгиси турат. Балдар, жыл мезгилдерин ирети менен атап бергилечи. Келгиле, бул сүрөттө жыл мезгилдери жазылыптыр. Силер айлардын аталыштарын айтканда эмнени байкадыңар? Балдар, айлардын аталыштарында дагы ичкертүү белгиси колдонулат экен. Келгиле аларды ирети менен атап чыгып, ичкертүү белгиси катышпаган айларды табалы. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Кана балдар, кайсы айдын аталышында белги коюлган эмес? Туура айтасыңар. Март, май, август. Бул айларда белгилер, ичкертүү белгилери коюлган эмес. Анда эмесе балдар, сүрөткө көңүлүңөрдү бургула. Бул сүрөт боюнча эмне айта аласыңар? Кайсы мезгилди көрүп турасыңар? Туура айтасыңар балдар. Күз мезгили. Эми балдар, ушул боюнча кандай аңгеме түзө аласыңар? Келгиле анда чогуу бул аңгемеге көңүл буруп окуп чыгалы. Күз. Сентябрь, октябрь, ноябрь күз айлары. Бул мезгилде мөмө жемиштер бышып, молчулук болот. Дыйкандар түшүм жыйнап, кампаларга сакташат. Аба ырайы салкындап, суук тарта баштайт. Сентябрь айынын башталышы менен окуучулар мектепке барып окууларын улантышат. Балдар, бул аңгемени дептериңерге жазып алгыла. Андагы ичкертүү белгилери кандай колдоно турганын эсиңерден чыгарбагыла. Кана балдар, бир аз эс алып, сөз оюнун ойноп алалы. Сүрөттөгү көргөндөрүңөрдүн баш тамгаларын коюп окусаңар, сөз пайда болот. Келгиле баштадык. Ойлонгула. Ким биринчи табат? Демек, коньки деген сөз пайда болду. Балдар, силерге Токтосун Самудинов агайыбыздын ажыратуу белгиси тууралуу жазган ырын окуп берейин. Силер
кунт коюп угуп тургула. Эске салат булачкыч ажыратуу белгисин. Объездил дейт орусча. Ким кыдырса жер жүзүн. Кире бериш жер дебей, подъезд дейбиз эмне үчүн? Чын эле балдар, ачкыч менен ажыратуу белгилери окшош экенин байкадыңарбы? Ал эми буларды жаттап алгыла. Балдар, бул көнүгүүнү окуп, андагы белгилерге туура карап окугула. Пальто. Бүгүн эжемдин туулган күнү. Апам эжеме пальто белек кылды. Эжеме пальто жакшы жарашты. Мен дагы абдан сүйүндүм. Силер бул көнүгүүнү дептериңерге жазып алгыла. Балдар, биз бүгүн ичкертүү жана ажыратуу белгилери деген темада сабак өттүк. Силер ичкертүү жана ажыратуу белгилерин, алардын сөздө туура колдонушун билип, сүйлөмдөрдү түзүп, салыштыра алдыңар. Тапшырмаларды үйдөн кайталап, эрежелерди эсиңерге сактап, көнүгүүлөрдү аткарганды унутпагыла. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Дайыма жакшы окуп, мыкты окуучулардан болгула. Саламатта калгыла.